Азыр могу жерде кой ушул жерде турат, чыкпайт эле да биздин койлор. Постоянно ушул жерден сыртка чыгарбай, ушундай жерде чөп салып ушул жерде карайт элек. А могу жерден чечип айдап чыгып кетишкен. Жибин чечип айдап чыгып кайра жаап коюшкан, байлаган эмес. 2020-жылдын декабрь айында Сузак районунун тургуну Залкарбек Курманкуловдун короосунан 21 коюн уурдап кетишкен. Арадан 4 ай өткөнү менен шектүүлөр толук кармалбай, уурдаткан чыгымы кайтарылбай жатканына нааразы. Толкун Леламан үйүнөн ушу жалгыз кой таап алганбыз. Анан участкаларга мыйзам чегинде чечип берсин деп апарганбыз. Ошентип менен ал ишибиз чечилбей келет. Ар жакка кайрылдык. Прокуратурага кайрылдык. УУДга кайрылдык, баары жок кайрылып келе жатабыз. Азыр 4 ай болуп калды уже. 4 айдан бери эме чечилбейт. Залкарбек Курманкулов мындан сырткары коррупцияга каршы элдик көзөмөл коомдук бирикмесине да кайрылган. Биздин талап чечим ушул баланын ушербин төлөтүп берүү. Төлөп беришип, биз ал балдар менен эч кандай камалсын же мынантикесин дебейбиз, төлөп беришсин. Облустук ички иштер башкармалыгы бул окуяга шектүү катары өтүп жаткандардын башка иштери боюнча да тергөө иштери жүрүп жаткандыгын айтышат. Аталган жарандардын арызы боюнча окуя 2020 жылдын декабрь айында болгон. Бул жазылган арыздын негизинде Сузак райондук иштер бөлүмдөрүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине ошол эле замат катталып, Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 200-чү беренесинин негизинде, башка айтканда уурулук беренеси менен сотко чейинки өндүрүш ачылган. Бул боюнча жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында 2 айдан ашык болуп калды. Шектүүлөр толугу менен аныкталып, 3 чара кармалган. Ошо келтирилген материалдык зыянды кайтаруу боюнча учурда тергөө тарабынан тиешелүү иштер жүрүлүп жатат. Жыл башынан бери Сузак районунда 24 уурулук катталып, анын 20-сынын бети ачылган. Бул уурулук учурунда 96 жандык уурдалып, анын ичинен 50-сү ээлерине кайтарылган. 89 кой уурдатылган болсо, 48-и табылган. Эскерте кетсек, регион телеканалына Сузак районунан мал жандыгын уурдатып, бирок уурулар тиешелүү жазасын албай жатканына нааразы болгон тургундар буга чейин да кайрылган. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.